Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана кыргыз элим, мен бүгүнкү күндө сиздерге аргасыздан кайрылууга муктаж болуп атам. Себеби ушул күнгө чейин мен курмандыктын чындыкка курмандык болуп, эч жерден чындык таппай, аргасыздан Садыр Нуркожоевич сизге кайрылууга аргасыз болуп жатам. Ички иштер органдарында 11 жылдан бери кызмат өтүп келгем. Мына Ош областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчисине Абитов Жеңиш Эсеналиевич келгенден баштап, мыйзамсыз иштер өтө көп арбын боло баштады. Бул келген жетекчилерди Кудай ордуна көрүп, этегине намаз окушубуз керек экен. Булардын өз жеке кызыкчылыгы үчүн бизге буйрук бере баштады. Мен бул жетекчилердин мыйзамсыз буйруктарына баш ийбей, ушундай мыйзам чегинде иштеткеним үчүн мени жактырышпайт. Ошонун негизинде мага ачык куугунтук боло баштады. Ош областынын ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Абитов Жеңиш Эсеналиевич өзүнүн кабинетине жеке кабыл алып, рапорт жазбасаң, мен сени иштен кетирем, мен сени барып жок кылам деди. Же өзүң местаңда иштесең, onun үчүн билесиң да эмне кылышы керек экенин деп, мага акчанын бир четин айткандай, мен ошол жерде айттым. Мен сизге бере турган эч нерсем жок. Мен кылган жумуштарымды текшериңиз. Жана сиздердин бул кылып атканыңыздар мыйзамсыз десем, бул жерде кимдин кылган иши начар экенин көрүп алыңыз деп туруп, мен аткарган иштеримди көрсөтүп берсем, ун чыкпастан болуптур деп кабинетинен чыгып кетип, мен УВДнын оператив совещаниесине чакырып, толук эмес ылайыктуу сөгүш жарыялап койду. Өз билгенин кылып, мени жумуштан мыйзамсыз айдап салышты. Албетте мен бул боюнча макул болбой, Ош шаардык сотуна кайрылып, 2022 жылдын 14 мартында Ош областынын ички иштер башкармалыгынын чыгарган буйругун мыйзамсыз деп тапкан, мурунку элеген кызмат ордуна орноштурулсун деген чечимин дагы аткарбай, азыркы күндө өз билгенин билип, өтүгүн төргө илип, бул жерде мен хан, мен начальник өзүм билем деген ушундай уран менен иштеп калган. Сот тарабынан жеңип чыксам дагы эч кандай мыйзамга баш ийбей калган. Бул келген начальниктерди Кудай ордуна коюп, этегине намаз окуп калышкан. Чындыкты айтып, бул мыйзамсыз, мыйзамдын негизинде болсун. Чакырылган вызовторго группа барсын. Чындыкты айтканым үчүн мени кетиришти мыйзамсыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз айттыңыз эле, жок кылмышты тапкыла деп аларды кыйнабагыла, бирөөнү подстава кылып, кылмышка аларды түртпөгүлө деп айткан сөзүңүз бар эле. Мени кылмыштуулукка түртүп, эмнеге мен бирөөнүн баласын подстава кылып, бирөөнү какшатып, форма кийип жүрүшүм керек? Мен бул мыйзамсыз иштеген жетекчилердин буйругун аткаргандан көрө, адамдык сапатымды сактап калып, формасыз жүргөндү артык көрөмүн. Бул мыйзамсыз иштеген жетекчилер иштен алганга укугу жок деп эсептеймин. Биз уже чыдабай кекиртекке келип толду. Элдин баары билет, бул миллионер. Кличкасы бунун коммерсант болуп атка конгон. Бул коммерсант. Бул азыркы ээлеп отурган кызмат ордунда татыксыз. Мындай жетекчилердин орду бир гана темир тор артында болуш керек. Начальник УВД Ошской области Абитов Жеңиш Эсеналиевич керек болсо тергөөгө дээрлик команда берет. Тергөөчүлөр местасын жоготуп коюудан коркушуп, ошонун мыйзамсыз буйруктарын аткарганга чейин менин далилдерим бар. Ошондой эле мага окшоп жабыр тартып, булардын мыйзамсыз кысымдарынан, буйруктарынан чыдабай ички иштер органдарынан чыгып кеткен кызматкерлер азыркы күндө толуп атат. Кылмыштарды жаап жашырып, биз жакшы иштеп атабыз, биз кыйратып атабыз деп өздөрү жогору турган жетекчилерге өздөрүн жакшы көрсөтүү максатында, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн бизди ушундай кылмыштуулукка түртүп атат. Мен андай бир жетекчинин кызыкчылыгы үчүн элдин укугун тепселеп, должностуман кыянат менен пайдалангым келбейт. Ага окшоп форма кийген бандит болгум келбейт. Ушул форма кийген бандиттерди, ушундай жетекчилерди, мындай жетекчилердин орду бир гана темир артында болушу керек деп эсептеймин. Мыйзамда да көрсөтүлгөн адам укугу баарынан жогору деп турат. Абитов Жеңиш Эсеналиевич адам укугун кеңири тепселеп, өз кызыкчылыгын жогору коюп, ээлеген кызматынан пайдаланып, чөнтөгүнө жана башка кызыкчылары үчүн пайдаланып, зөкүрлүгүн көрсөтүүдө. Жакшы сөз бар. Бир армиянын жеңүү үчүн бир генералды өлтүрүү жетиштүү деген. Бардыгы ушул мыйзамсыз иштеген жетекчинин айынан болуп турат. Ушул менин үнүм
чындыкты айтып жаткан чыркыраган чындык сизге жетет деп ойлойм. Жана ушул мыйзамсыз иштеген, форма кийген бандиттердин үстүнөн мыйзамдуу чара көрөсүз деп ишенем. Абидов Жеңиштин мыйзамсыз байыган боюнча анын байлыктарын мен эмки чыгарылышта далилдеп көрсөтүп берем.